Азыркы учурда Кыргызстанда бир дагы коронавирус жуктуруу учуру катталган эмес. Ал эми кошуна Казакстан менен Өзбекстанда коронавируска чалдыккандар бар экени аныкталган. Дүйнө картасын карап көрсөк, коронавирус жок бир нече өлкө калды. Алардын ичинде Кыргызстан да бар. Анткени менен ал илдетти болтурбоого даяр турушубуз керек. Коопсуздук кеңеш коронавирусту алдын алуу үчүн мектеп жана университеттерди 3 жумалык карантинге жапты. Кыргызстанда коронавирусту алдын алуу үчүн кандай чаралар көрүлүп жатат? Президент Сооронбай Жээнбековдун төрагалыгы астында 14 мартта мамлекеттик органдардын жетекчилеринин, өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн жана Бишкек ош шаарларынын мэрлеринин катышуусунда чакан курамда коопсуздук кеңешинин жыйыны өткөн. Экономикалык кыйынчылыктарга карабастан, бардык өлкөлөр өзүнүн элинин саламаттыгын биринчи орунга коюп, чек араны каттоону жабууда. Биз дагы Кыргыз мамлекети ошондой тартипте иш алып барып атабыз. Көп ооруп чыккан мамлекеттер менен айбек каттамдарды чек араны жапканга чейин бардык. Бирок ачык айтып коюш керек, бул экономикабызга терс таасирин тийгизет. Ошондуктан биз бюджеттик чыгашаларды экономдоо режимине түзүш керек. Коркунучтарга, чакырыктарга биз даяр болушубуз керек. Жыйындын жүрүшүндө республикалык штабтардын жетекчилери өлкөгө коронавирустун кирүүсүнө жол бербөө жана экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө отчет беришти. Албетте эл болгон соң ар кандай кептер айтылууда. Санайрып заманында такталбаган маалыматтар социалдык тармактарда таркап кетүүдө. Күмөн санагандар бар, шек санагандар бар. Айрыкча биздин жакын коңшубуз Боордош Казакстан мамлекетинде бул илдет катталгандан бери кооптонуу да күчөйт. Бул эми табигый көрүнүш. Биз мындан ары дагы ушу ишибизди күчөтүп, эң негизгиси коомчулукка маалыматты ачык, ыкчам берип турушубуз керек. Коопсуздук кеңешинин жыйынынын жыйынтыгы боюнча өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрүнүн жетекчилерине жана Бишкек ош шаарларынын мэрлерине төмөнкүдөй сунуштамалар берилген чечим кабыл алынды. Коронавирусту жугузуп алуу ыктымалдыгына байланыштуу тобокелчиликтерди болтурбоо максатында чек ара райондорунда жана айыл жерлеринде эпидемияга каршы жана практикалык иш-чараларды күчөтүү. Калкты толук көлөмдө камсыз кылуу максатында өндүргөн товарларын сатуусу үчүн фермерлердин тоскоолдуксуз өтүүсүн камсыз кылуу боюнча соода базар комплекстеринин ээлери менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Укук коргоо органдарынын жана монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин жетекчилерине социалдык мааниге ээ товарларга бааларды негизсиз көтөрүү жана алып сатуу максатындагы абийирсиз ишкерлердин тигил же бул аракеттерине бөгөт коюу боюнча сунуштамалар берилди. Ошондой эле аларга үй карантининин шарттарын бузгандарды аныктоо жана белгиленген мыйзам менен жоопкерчиликке тартуу тапшырылды. Тышкы иштер министрлиги менен саламаттыкты сактоо министрлигине коронавирус инфекциясына реакция кылуу боюнча Кыргызстанга кеңеш берүү жана иш жүзүндө жардам берүү мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө Кытай тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү сунушталды. Бүгүнкү убакытта Кыргызстанда коронавирус менен катталган учур жок. Санитардык эпидемиологик абал туруктуу. Биз болсо өзүбүздүн ишибизди баягы айтылган мыйзам чегинде баары кылынып атат. Биздин ооруканалардын даярдыгы ошонун баарын резерв, палата, жабдыктар, дары-дармек, ошондой эле маска, баягы керектүү нерселердин баары ушу жеткиликтүү болуп, ошонун баарын камсыз кылып, мониторинг кылып, фарм компаниялар менен иштеп, баардыгын деген баягы мындай айтканда режим ЧСтин эмесинде болуп иштеп, иштин баарын күнү түн дебей, уктабай иштерди алып барыла деп ойлойбуз. Эми акырындап азыр басаңдайт. Мына Кытай өзүнүн тажрыйбасы менен көрсөттү. Азыр Кытайда кескин түрдө азайып, жаңы случайлар почти жок десе болуп баратат да. Значит, муну менен биз билишибиз керек. Бул коронавирусту эгер бардыгы жапа-тырмак жакшы иштесе, значит, бул коронавирусту жеңсе болот. Коопсуздук кеңешинде тиешелүү мамлекеттик органдарга төмөнкүдөй сунуштамалар берилди.
коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана коронавирус инфекциясынын жайылуусуна бөгөт коюу жана региондогу экономикалык активдүүлүккө багытталган чараларды координациялоо боюнча биргелешкен аянтчаларды түзүү. Экономикалык активдүүлүктүн түшүү деңгээлин азайтууну шарттаган сунуштарды киргизүү менен түзүлгөн кырдаал боюнча ата мекендик жана чет элдик ишкерлер менен ар тараптуу консультацияларды жүргүзүү. Ата мекендик продукцияларды экспорттоочуларга колдоо көрсөтүү, ошондой эле жүк ташуучулар менен транспорттук логистикалык компанияларга ар тараптуу жардам көрсөтүү. Социалдык мааниге ээ азык-түлүк товарларын керектөөгө мониторинг жүргүзүү боюнча ири соода түйүндөрү менен ар дайым иш жүргүзүү жана аларга суроо талаптын чукул жогорулашына зарыл болгон аракеттерди көрүү. Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, ошондой эле коронавирус инфекциясынын тарашына каршы күрөшүү боюнча иш-чараларга республикалык бюджеттен жетишерлик каражат караштыруу. Биринчи ирет биз азык-түлүк коопсуздук маселелерин карап чыктык. Бул тууралуу толугу менен бүт республика боюнча байкоо жумуштары көзөмөлгө алынды. Баалары, жетиштүү көлөмдөрү жана сатып алуу көлөмдөрү. Бүгүнкү күндө баалар туруктуу деп айтсак болот. Анча-мынча өсүш бар, бирок бул сезонго карата өсүш деп айтсак болот. Негизги 11 позиция бекитилген болчу, негизги азык-түлүк продукция боюнча. Ушул негизги азык-түлүктүн көлөмдөрү жетиштүү бүгүнкү күндө. Кээ бирөөсү сырттан алынып келет, кээ бирөөсү бул жактан өндүрүлөт. Ошол өндүрүүчүлөр менен сырттан ташып келүүчү импортерлор менен чогулуштар өткөзүлүп, сунуштар берилген болчу. Бул маселе талкууланды. Эң негизгиси биздин максатыбыз бул буудай жана ун менен камсыз кылуу. Билим берүү жана илим министрлигине респиратордук жана инфекциялык оорулардын жайылтуу ыктымалдыгын алдын алуу максатында 16 марттан 8 апрелге чейинки мезгилге бардык баштапкы орто жана жогорку окуу жайларда кезексиз каникул жарыяланды. Ал эми Кыргызстандын калкын каттоо буга чейин пландалган мөөнөттө 2020 жылдын 23 мартынан 1 апрелге чейин, алыскы райондордо 20 апрелден 29 апрелге чейин өтөт. 17 мартта республикалык штабтын отуруму өтүп, анда чет өлкө жарандарына өлкөгө кирүүгө тыюу салуу чечими кабыл алынган. Чектөөнүн так убактысы белгилене элек, бирок ал болжол менен 1 айга созулат. Бул чектөө Кыргызстандын жарандарына жана жүк ташууларга тиешеси жок. Бирок чет жерден келген кыргыз жарандары обсервацияга же үй карантинине алынат. Саламаттык сактоо министрлигинин 17 мартка карата маалыматы. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн 143 өлкөсүндө коронавирус чыккан учуру аныкталды. Кыргызстанда коронавирус катталган эмес. Эпидемиологиялык кырдаал туруктуу. Профилактика максатында Кыргызстанда түнкү клубтар, кинотеатрлар, компьютердик оюн клубтары, тамактануучу жайлар жана соода көңүл ачуучу борборлордогу балдар үчүн оюн аянтчалары жабылат. Ички иштер министрлиги социалдык түйүндөр жана мессенджер аркылуу чындыкка дал келбеген маалыматтарды тараткан 15 киши кармалганын билдирди. Бул фактылар боюнча тергөө иштери жүрүүдө. Алдыдагы 3 жума өтө маанилүү апталардан адамдар бири-бири менен байланышты максималдуу түрдө чектөө керек. Кафелерге жана оюн зоок жайларына барбай, эл көп чогулган иш-чараларды өткөрбөй жана катышпай туруу керек. Үйдө көп болуу, сасык тумоо, анын ичинде коронавирустун алдын алуу боюнча сунуштарды эске алуу керек. Коомдук тамактануучу жайларда, мечиттерде, коомдук транспортто, коомдук колдонуудагы жерлерде, базарларда дезинфекциялоо боюнча иштер улантылат.